Мугалимдерди колдоо жана билимдүүлүктүн келечегин түзүү мамлекеттин артыкчылыгы. Мындай билдирүүнү премьер-министр Сооронбай Жээнбеков республикалык педагогика декадасынын ачылышында жасады. Мугалимдердин ири август жыйыны Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында өттү. Сооронбай Жээнбеков бет кеңештин катышуучулары менен пикир алмашып, алардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн мугалимдик кесиптин кадыр-баркын көтөрүү боюнча чараларын белгиледи. Жаңы окуу жылынын алдында мектеп жетекчилеринин жолугушуусу салтка айланган. Алардын бири-бири менен талкууга бышкан кептери жана бөлүшүүгө даяр тажрыйбалары көп. Ар бир окуу жай кайсыл бир жагынан ийгиликтерди жараткан. Өнүктүрүү боюнча алдыдагы маселелерди Билим берүү жана Илим министрлиги белгилеп турат. Анда окуучуларга ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү, билим берүүдө жаңы технологияларды киргизүү сыяктуу артыкчылыктар коюлган. Жыл сайын билим берүүдөгү стандарттарды жакшыртуу жана программаларды жаңылоо боюнча иштер жүрүүдө. Өзгөчө мамлекеттик тил жана чет тил сабактарына көңүл бөлүнүүдө. 1 сентябрдан баштап англис тили сабагы боюнча кескин түрдө көбөйтүлөт. 2 сааттан 5 саатка чейин 5 класстарда. Ошол эле учурда кыргыз тили боюнча жаңы методикасы менен азыр дагы жаңы окуу китептери иштелип чыккан, алар дагы апробацияга жөнөтүлөт. Жалпысынан 33 аталыш окуу китептери апробацияга жөнөтүлөт. Билим берүүдөгү маселелерди талкуулоо үчүн мугалимдер Кыргызстандын ар бир аймагынан келишти. Педагогикалык август чоң кеңешмесин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ачып берди. Ал билим берүүдөгү көйгөйлөрдү жакшы билет. Өкмөт башчы кезинде орус тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп, айылдагы мектепте иштеп калган. Премьер республиканын бюджетинин дээрлик 4/1 бөлүгү азыр билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталып жатканын белгилеп кетти. Мугалимдерди колдоо маселеси ар дайым көзөмөлдө турат. Biz mektep sistemasını abdan kıldan köp oynanıp reformalaşımız gerek. Mektep sistemasına jana jogorku okuu jaylarga koyucu talap жалпылык üçün birдей окшош болушу зарыл. Ал эми кошумча билим берүү, квалификацияны жогорулатуу же экинчи кесипке даярдоо багытында кээ бир жаңы эксперименттерге жол берсек болот. Билим берүү системасындагы реформалар ар бир кыргызстандыкты билимге умтулуусуна багытталышы керек. Премьер-министр бүгүнкү заманда орто жана жогорку билим чоң ийгиликтерди жаратам деген адамга аздык кылат деп эсептейт. Андыктан өкмөт учурда билимин жаңылайм дегендерге бардык шарттарды түзүү боюнча аракеттерди көрөт дейт Сооронбай Жээнбеков. Ошол эле учурда премьер-министр мектептеги тарбия окуучунун келечегине кандай таасир тийгизерине өзгөчө көңүл буруп кетти. Мектептеги мугалимдер балдардын купуя жөндөмдөрүн ача билиши керек дейт өкмөт башчы. Билимдүүлүк, түшүнүүгө шыктуулук жана ойлонууга жөндөмдүүлүк бул 3 башка нерсе экен. Аларды окуучуга жеткирүү үчүн мугалимден 3 башка иш аракеттер талап кылынат. Окуучуларга маалыматты эле шыкай бербей, өз алдынча ойлонууга, жөндөмдүү жаштарды тарбиялоого басым жасоо зарыл. Мындай ойго мугалимдер да кошулушту. Педагогтун кесипкөйлүк стандарттарын жакшыртуу, жаңы методикаларды колдонуу жана мектептеги инфраструктураны өнүктүрүү сыяктуу иш багыттар алдыга коюлду. Өзүн өзү өстүрүп туруш керек заман талабына жараша. Технология өнүккөн сайын мугалимди өстүрүп туруш керек. Мугалим өзүн өстүрүп турбаса ал калып калат. Мугалимкеничи. Технологияны үйрөнүп турам. Мисалы үчүн биздин мындан 15 жыл мурда компьютер кармаганда да билчү эмеспиз. Азыр биз бардык сайт бүт бардыгына жаңыланып өзгөрүп окуп турам. Бет кеңештин катышуучулары дагы өкмөт башчыга түз суроо узаталышты. Мисалы республикалык жалпы тест түрлүү боюнча кеп козгошкон. Сооронбай Жээнбеков бүтүрүүчүлөрдүн жалпы сынагын мектеп программасына каршы келтирбей, жакшыртуу керек деп эсептейт. Айрым мугалимдер мамлекеттик ипотеканын чендерин ылдыйлатуу мүмкүнчүлүгүн карап берүүсүн өтүндү. Сооронбай Жээнбековдун айтымында ипотекалык насыянын чени 14%дан 10%га төмөндөгөн, бирок аны дагы 8%га чейин түшүрүү каралып жатат. Ошондой эле жаш мугалимдерге шарттарды түзүү жана эмгек акыны көбөйтүү тууралуу да маселелер талкууланды. Бюджеттеги кыйынчылыктарга карабай, өкмөт мугалимдердин айлыктарын көтөрө алган. Муну менен кадрдык дефицит көйгөйү чечилген эле. Бүгүн республика боюнча 79 миңден ашык мугалим бар. Эгерде 3 жыл мурда өлкө боюнча 3 миңден ашуун мугалим жетишпесе, азыр дээрлик 400 гана ваканттуу орун турат. Дээрлик жаш мугалимдер үчүн мурдагы убакыттарга караганда бир топ жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы мен жаш мектеп жетекчиси катары биздин мектепте 40% жаш мугалимдер эмгектенет деп айта алам. Барып көргөндөр деле ага күбө да.
Жылына билим берүү системасына 28 миллиард сом бөлүнүүдө. Бул жалпы мамлекеттик чыгымдардын 23%. Ал эми мектептерди куруу иштери ар кандай экономикалык шарттарга карабай ишке ашат дейт Сооронбай Жээнбеков. Акыркы 6 жылдыкта 309 жаңы мектеп курулду. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп.